Сарыөзөн командасынын жана Кыргызстан улуттук курама командасынын мурдагы капитаны Нурбек Юсупов бүгүн биздин программанын коногу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына жакын эле турнир өттү. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арналган белдеш. Тилекке каршы сизди көрө алган жокпуз. Жаракатыңыз барбы? Учурда ден соолугуңуз кандай? Эми бул оюнга кичине жаракат бар болчу. Ошондон бул оюнду кое берип, Кудайым буйруса могу кийинки оюндарга, алдыдагы оюндарга дайынбыз да. Бирок ушул жылдын башында мына Норус мелдеши болмокто. Ошол Норус мелдешинин башында Сарыөзөндүн курамында бар деген маалыматтар чыккан, чогуу сүрөттөр түшкөн. Демек, ден соолук жакшы болсо кайра эле Сарыөзөн командасынан көрмөкпүз. Кандай? Жылдын башында ушу травма бар болчу бутта. Бутта кичине эме айга электе барып, ошо чакырып, чогуу барып, балдар жаңы түзүлүп атат деп, ошол жака көрүп, чогуу жүрүп келгенбиз, көрүп. Эми травма жакшы болгондо, бут жакшы болуп, эме болгондо ким билет эми Сарыөзөндөн ойномокпуз. Буйруган командасында ойномокпуз го. Мына мелдеш болуп өттү. Кандай болду мына? 1 жылдык дээдик, 1 жылдык тыныгы болду. Сиз өзүңүз көрдүңүзбү негизи мелдеш жөнүндө оюңуз кандай? Эми бул оюн жакшы болду, абдан эле сонун болду. Элдин баары көптөн бери сагынып, улакчылар дагы сагынды. Мисалы үчүн ал көрөрмандар дагы кыргыз элибиздин бул канындагы оюн да. Улак ойнобогондор дагы ушунчалык эме менен көрүшөт да бул оюнду негизи. Мындай күтүшөт. Мындай өздөрүнүн ичиндеги мындай буктарын чыгарат. Элдерчи, болельщиктер. Мунун эмесин дагы правиласын да жакшы чыгарыштыр негизи. Мындай коопсуз кылып, оюн жакшы болду. Абдан эле сонун өттү. Ушул оюн башталганы эмеден чыккан жокпуз го дейм. Такай эле ушу телевизорду карап эле отурдук. Жалпысынан купуңуз катуу болду бул Ооба, мелдеш. жакшы болду. Анан мына оюн алдында, мелдеш алдында ким чемпион болот деп күттүңүз эле, өзүңүз кимге күбөрмандык кылдыңыз? Анан жыйынтык сиз күткөндөй болдубу? Анан Сарыөзөн командасынын анча жакшы жыйынтык болбой калганлыгынын себептерин айтып кетсеңиз, сиздин оюңузча, күбөрман катары. Сарыөзөн эми жакшы эле дайындандык деп атышкан, бирок биз негизи менин көзүмө эле жетип турган да, алардын аттары немерээк болчу да, слабыйраак болчу. Тияктагы мисалы үчүн күчтүү аттарга алардын деңгээли жетпейт болчу, аттардычы. Бирок өздөрү эле аттарыбыз ушу ат жарайт дешти, бирок биз мен мындай сырттан карап турган эме катары бирок сезилип эле турган да, аттары слабый. Ошондой эле менин оюм эме болчу эми негизи 3-4кө ойнойт го дегенчи, Сарыөзөндү 3-4кө ойнойт, бирок 4 болуп калат го деген ойдо болчумун да. Намыстан да жеңилет, анткени намыстын аттарына күчү жетпейт депчи. Эми бүт эле эл билет да, 2 команда чыгат айыржан. Ошо 2 команданыкы негизи ушундай эле оюн болот го деп тургам да. Тактика менен жүргөн жагы утат. Негизи эми анткени достукта жаңы чогулду, бирок балдар абдан күчтүү болчу да аларда деле. Эми почти айырже көп эле сборныйда жүргөн балдар да, бүт тажрыйбасы күчтүү. Ошондой эле ынтымакта деле полный тажрыйбасы күчтүү. Ошон экөөнү салыштырсаң болбой эле эме достук жакта эме көбүрөөк болчу да. Эми балдардын тажрыйбалуу балдар көбүрөөк болчу. Эми ошол буйрук экен, булардын дагы эми достук утуп алды. Ынтымакты эле утуп койсо болмок, ынтымактыкы деле ошол жерден шансы келди аларга да. Жанагы золотой голдо жакшы аракет кылганда жакшы болмок да, замен да кылып жиберишти. Эми бул дагы буйрук да. Ошо оюн жакшы болду. Финалдык оюн тууралуу ким чечип кетти бул жерде? Анан албетте өзгөчө мыкты оюнчу болгон Кубаныч Султан уулу жөнүндө кандай ойдосуз? Эми Кубантай эми бүт эле көрөрмандар да билет, бүт эле билет. Кубантай эми ал өзү Кубантай да. Баштан эле мына чыкканы ушул темп менен келатат. Ушул ипподромго келгени оюн көрсөткөн ушул бала. Келип эле оюн көрсөткөн. Жаш болчу анда. Ошондон бери эле мына Кубантай бир мындай эме болуп калды элек да. Эми ошол сүйрөдү да команданы. Ошондой эле мына коргоочулары мыкты коргоочуну алды Таши. Мына Таши канча алып чыккан эмени коргоп койду да, тосуп койду көп жерден. Таши булар эми жакшы болду да. Мисалы үчүн көп жерден коргоочу да чечти, орто Кубантай башында кичине эметип аткан, анан ойлоно калдыбы, жанагы тактика кыла койду да. Уже
биринчи кирип барып эңип туруп албады түз эле барып. Ошо менен эле ошол жагы менен ой менен эметип кетти го буларчы. А то жаткыра бергенде аватарды ала албайт. Аватар киргенде жайыраак кирет, тиги батыраак кирип ошондон алар да эме жүрүп кетти да. Эми мына өзгө эрежелерге өзгөрүүлөр кирди да. Анан ошого ылайык мына коргоочулар үчүн дагы бир аз кыйын болуп калды деген ойлор айтып жатат. Анткени буга чейинкиде жада калса мына 1 метрден дагы урганга болбойт. Артынан бир аз жөөлөп кетсең дагы мына дароо жазага кетирип жатат. Сиздин оюңузча кандай? Мына ошол Жок, ушул жагы коргоочуларга кыйын болуп калган жокпу? Кантип коргонуш керек эми? жок, ушул жагы да кичине өтө мындай эмерек кылып жүрүптүр да, мындай нежныйраак болуп кетти да бир четичи. Бир чети жакшы эле, бирок эмени карап коюш керек экен да. Эрден мисалы үчүн коргон мисалы атайын барып ат салбасаң дагы тиги келип урунуп калса да удаленияга чыгып кетип атат да. Ушул жагы да кичине эмерек болуп калыптыр да. Мисалы бир чети жакшы эле, бирок именно ошону караш керек да. Мисалы үчүн кайра эмеден карап коюшса, удаленияга сразу эле чыгарып жибербей, ошону бир карап, мисалы кандай болду. Кээ бирдө коргоочу келатса, эми коргоочуну бүт эле билет, тиги коргоочу депчи. Тиги келатып коргоочуга урунуп калып атпайбы? Айымда ошондой эмелер болду да. Могу оюнда дагы. Эми ошол жагын да карап коюшса, мындай сонун эле болот го дейм да. А то коргоочулар деле коргоочу деп көбүн бар коргоочулар ат салат дейт. Мисалы койдурат, интет дейт. Ошол жагынан эле ойлоп эле тиги келип өзү урунуп калса да удаленияга чыгып кетсе, мисалы кээ бир жерден туура эмес болуп калса, алар деле ичи ачышып кетип атпайбы коргоочулардын? Ошол жагы болуп кетип атат да. Мындай ошол жагын эле эметип койсо, калганы жакшы негизи. Өзү негизи эме болуп калган, могу высший лигада эме болчу да. Удаленияга чыкпайт да. Көп байкасаң, высший лигада көп чыгышпайт, мындай редко чыгат. Анткени чыктың, уже тияктан гол. Уже сен командаңды артка тартасың да. Мурункудай болбой, уже кийинки оюндарда высший лиганыкы уже удалениядан коркуп, койдурбай, тозуп, мындай аттын арасында турган жерден барып коюп калышы мүмкүн болчу, коюшчу да эми мындай. Бирок уже карап калышкан да, мындай эме болуп калышкан. Дайын жок, мурункудай ат салбай калган негизи. Коргоочулар деле уже бири-бириңе командаңа айтып чыгасың, эй, ат салба, удаленияга чыкпа деп. Бири-бириңди уже тияктан эле эметип чыгасың да, сүйлөшүп уже тарбия берип коесуң бири-бириңе эле. Ошондой болуп калган да. Азыркы жанагы бүт эле уруп салайын, минип салайын дебейт да высший лигада. Көбү эмеден чыгат, биринчи лигадан чыгат да. Биринчи лигада команда көп келип атат, айылдардан чогулуп барат, алар уже эмени билбейт. Эрежени билбейт, Эрежени билбейт, жаңыдан биринчи ойногондор бар. Алар эме болуп калган, анан көбүнүн тренерлеринен кетет. Эмне десе, атты тың минген балдар көп да азыр. Сен атты минесиң, сен койдурасың. Сен койдур, ошондон кетип калган да. Сен койдур деп эле ат салдырып, ошондон удаление көп болуп, ошонун кесепетинен ошондой болуп атат да. Высший лиганы могу кийинки жылдарды эле бүт эле мындай салыштырып көрсөңөр, мурунку жыл менен кийинки жылдарды, уже удаление аз болуп калган негизи эле. Бүт тоскон ат минип калган защитниктер. Ошондой болуп калган да. Анан дагы бир өзгөчөлүк 12 команда катышты да. Буга чейин 6 команда менен көп жылдан бери көнүп калганбыз. Анан ачык айтканда сизге кандай таасир этти? Мисалы ошол тайпадагы оюндар чындап кызыксыз болуп калгандай сезилди. Мисалы ошол ынтымак, достук, намыс деле тайпасын оңой эле утты. Ошол эле Шахтер, Сары Өзөн, анан Намыс, Алтын Альянстын ортосунда оюн бир аз тең мүнөздүү өтпөсө, калган оюндар өзгөчө достук менен ынтымакка. Сиздин оюңузча бул команданын көбөйткөндүгү жакшы эле көрүнүшпү же тескерисинче мурункудай 6 команда кылса жакшыраак болот беле? Жок, буяк негизи көбөйткөнү бир чети жакшы. Бир чети команданын, бизде команда мындай ойлоп көрсөң 4 же 5 команда эле болуп атат да, күчтүү. Тең келе турган. Тең мындай кармаша турган. Калганы, мисалы үчүн жөн эле алар деле ушунчалык акча коротуп барат, тияка кирет, жертва да алар. Алар уже билет өздөрү мындай оюн болоорун эптеп, алар очкону көп кылбай, мындай ойносок деп эле тиленишет, болду да. Алар уже бизде команда, эгерде 12 команда тегиз болуп калса, кылса сонун болмок го дейм да. Азыр билбейм, эми жанагынтип жөн эле жертва кыла бергенде алар эмки жылы уже чыкпайт да алар команда. Чыккысы келбейт да. Биз барып эле высший лигага барып эле жөн эле жертва болуп, момча шылдың болуп кайра келе беребизби дейт да. Акча коротушат, канча деген расход, көкпөрдүнкү негизи эле расход көп да.
ошол жагы да болуп атат да. Эми билбейм, эми ылайыктап мисалы күчтүү командалар билинип атпайбы. Ошолордон теңдеп 12 болсо да андан азыраак кылып, жок дегенде 8 кылабы же 10 кылабы, ушундай кылып эметпесе билбейм, кызыксыз болуп кетет го. Жанагы командалар кайра бир жолу 2 жолу баргандан кийин баргысы келбейт да уже. Мына бул мелдешти көрдүңүз да, анан сиз үчүн кандай ачылыштар болду? Кайсы команданын оюну жакты? Мүмкүн биринчи лигабы же жогорку лигада? Анан кайсыл оюнчу мындай жаңы жүздөрдөн кимди көрө алдыңыз? Кайсыл оюнчу өзүн жакшы деңгээлде көрсөтөт деп ойлойсуз бул турнирде? Эми турнирде мындай айтсак, ар бир командадан эле балдар бар экен да. Могу чыгып аткан жаш командалар чыгып атпайбы? Ал жакта деле балдар бар экен да. Байкапсаң, жаш балдар мына чыгып атат. Карапсаң, могу жаш тилекте бар экен, жакшы балдар. Ошо биримдикте чыгып атышат балдар. Бүт эле командада бар экен да, мындай өсүп келаткан жакшы. Уже такшалып, могу дагы 1-2 жылда такшалып калышса, бул балдар уже тиги курамага чейин барчу балдар экен да, курамага команда ойноп кереги тие турган балдар бар экен да. Бизде. Эми мына өзүңүзгө келели. Өзүңүздүн балалык чагыңызга кайталы. Өзүңүз кайсыл жакта төрөлгөнсүз? Кайсыл айылда балалык өткөн? Ошону айтсаң. Өзүм мына ушул Сагата районунун Шемчек айылында төрөлгөм. Мына ушул эле айылда чоңойгонбуз. Мына ушул жерде ат минип, тай минип башынан ошентип жүрүп ат миндик. Ушул жерде мына улак болот биздин, могу ушул жерде эле болот, жолдун алдында ушу. Мына жакын көрүнүп эле турат. Ушул жакта эле ойноп жүрүп, анан уже кичине чоңойгон сайын кичине эме болуп баштайт экен да. Чоң оюндарга чыгып, ошентип атып анан тиги эмеге чыгып калдык. Биринчи чыкканда ушу ипподромго эме ушу ар кайсы командалар чогулуп чыгып калдык. Ошондо чыгып баштадык да биз. Ар кими бир жыл бир командада эме болгон жокпуз да. Тиги команда, бул команда деп жана Молдобек Аңгантиевдин убагында чыгып калдык го. Ошол маалда ойноп калдык. Ага чейин мына ошо балалык кезде мына жер улакка кызыгуу кантип пайда болгон? Үй бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, үй бүлөдө мына улакчылар чыкканбы же эмнеден улам бул спортко болгон сүйүү пайда болду? Эми бул мен чоңоюп келатканда эле өзүм, менин атам ошо жылкы кайтарчу өйдө, жайлоодо. Анан ошо жылкыда мен кичкийимден эле билем, окуу электен эле ат минем да. Ошо кичкей кезден эле ат минип эле, ат чаап эле. Атам урушчу, жай бастыр деп. Үйдөн чыгам, артты карайм, тиги көрүнбөй калды болду. Чапкылайм да атты. Ушундай болчумун кичкей кезимден. Анан ошо жакшы аттарды баккан экен атам, ошо жылкычы 20 жылдай жылкычы болуптур Союз малында. Андан эле ошо байкемдер бар, байкелерим. Анан мен тартып баштаганда ошо аттар бар болчу байкелеримде. Анан бир байкем бар, сарайда окуп калдым, мен биз айылда окуп калдык. Анан ошол ат багып, мен ушу 8 классыман, 7-8 классыман баштадым го дейм. 8тен болуп калды. Ошол ат багып берип атты. Мен только барып минем улакка. Ал багып дайындап берет, мен улакка минем. Анда эми казан эмес, жер улакта бизде. Ушу жер улакка минем. Ошол да байкем дагы себепкер болду дейм, ат багып, жакшы ат кылып мага дайындап берип атты. Ошонун аркасынан чыгып ушинтип улакчы да болуп калдык го деп ойлойм да мен. Кызыгуубуз дагы өтө эле эме болчу дейм. Улак дегенде мен уктачу эмесмин. Таң атпайт да, ушундай болчу да. Таң атпайт, анан бул үйдөн, айылдан эртең менен туруп, биякта да малдар бар да. Мал тейлей коюп, өйдө көздөй жөө, өтүк кийген. Дайынсың да улакка. Өйдө сарай жана зилдин алдында көрүндү, лыжный база зил. Ушу канча километр, 5 километр болуп калган. Жөө барып калчумун ошол жака. Тердеп, ургап таң атпай ошол жака барчумун да. Барып, школ улак болгон күнү унутулат да. Жок, барбайсың школго. Ошондой болчубуз да. Ошентип жүрүп эле улакчы болуп кеттик. Ошо алгачкы жолу мисалы ошол мына Бишкекте же республикалык деңгээлдеги мелдешке катышкан учур биринчи оюн эсиңизде ошол чоң турнирде алгачкы жолу оюн талаасына чыккан учур? Ушул эмеде мен биринчи эмеде кайсы оюнга бир медаль алып келгем да, бул милициялардын эмне бирдемкеси болгон. Эми ага чейин чыгып жүрбөм, ошондо мындай бир үчүнчү болуппу, бир медаль алып келгенбиз да. Ошондо бир сүйүнүп, мындай медаль алдым депчи. Анан ага чейин медаль деле биз үчүн чоң нерсе болчу да ал жаш кезде. Ошо медаль ошондо алгам да бир.
ошондо бир эң биринчи. Ошол алгач киргенде позиция кандай эле? Азыр мына коргоочу катары билебиз. Дароо эле коргоочу болуп калдыңызбы же ага чейин чабуулда ойнодуңуз, жекеме жекеде да ойноп көрдүңүзбү? Кандай болду Ага позицияны тандоо? чейин неме болчумун, чабуулда ушундай болчумун да негизи. Эң башында. Анан чабуулдан деле ушу кыйратпай койсок керек деп койдум. Чабуулда жүрдүк. Бир кезде ушул кимдер менен, Нышан кимдер менен чогуу барып калдык, 2 болуп бир оюнда. Ошондо ортого чыккам да. Ошо жекме жекеге чыгып. Анан кайсыл командаларда ойнодуңуз кийин? Алгачкы жолу мына расмий түрдө ушул командага кошулуп, Сусамыр командасына качан кошулдуңуз? Бул биринчи биз Тынай болчубуз. Тынайда ойноп жүрүп анан Сусамыр Тынай болуп жана 31-нде ошо президентскийди уттук. Андан кийин кайра Тынай болуп кеттик өзүнчө бир жыл. Анан 15 кайра Сары Өзөн болуп чыктык. 15 Сары Өзөн болуп, ошол бойдон Сары Өзөндө ойнодук. Андан биримдик аю. Анан эле кайра Сары Өзөн, анан Достук ушул эле. Достук Сары Өзөн ушундай эле болуп келатат. Алгач ошол мына Сары Өзөндө, мына Сусамыр командасында ойноп жүргөндө мына кандай келишим негизинде ойночу элеңиздер? Ошол кезде мына айлык алчу элеңиздер же ал учурда жөн гана намыс үчүн ойночу элеңиздер? Же жеңгенде кандайдыр бир байгелер берилчү эле? Ал жагы кандай эле? Ал учурда эме болчубуз. Биз Тынай болуп жүргөндө кичине аяктан деле эметип, кичине жардам берип турчу. Тынайда команда жетекчиген Канатбай эке бар, тиги Урмат Самаев ушулар кичине жардам берип, эме кылып жүрүштү. Андан кийин Сары Өзөн болуп калдык. Сары Өзөн болгондо уже чүй деп намыс үчүн болуп калды да эртеч. Ал маалда уже намыс үчүн ойнодук Сары Өзөндө. 2000 эмеге чейин 2 жыл ойнодук да эми. Сары Өзөндө намыс үчүн болду анан аяктан. Андан кийин эле биримдик аю болуп аякка кеттик да. Мына 2015-2016 жылдары ошол Сары Өзөндүн болуп турган учуру дээрлик ошол 5 турнир өтсө 4-өөндө жеңүүчү болгон экен да. Ошол учурда эмнесинен улам Сары Өзөн күчтөнүп турган, команданын аттары күчтүү эле, оюнчулары күчтүү эле же ошол кезде достук ынтымак жаңыдан түптөлүп келе жатты беле? Ошол кезде айтсак, ошо достук деле түптөлгөн анда. Чейин достук деле, ынтымак деле түптөлдү, күчтүү. Сары Өзөн деле ошол маалда түптөлдү. Ошол маалда 2 команда биз Тынай, Сусамыр биригип Сары Өзөн болуп чыктык да. Ошол кезде аттары, эки жактын аттары келгенде ушу ошонусунан күчтүү болуп калдык окшойт да. Анан балдар дагы. Балдар баарыбыз бир урак болуп, бүт ошо жакшы балдар болуп калды. Бүт жагынан келип калды окшойт да. Мисалы үчүн нападениясы деле, защитасы деле. Мен бияка келгенде уже защита болуп калдым. Мен де 2000 эмеден баштап эле защитада ойноп калдым да. Ошондон эле биякта аттар да күчтүү болуп калды да, Сары Өзөн болгондо. Анан утуп турган командадан көп балдар да кетем дебейт. Утуп турасың, чемпион болуп турасың. Ошондон эле намыс деп ошондон ойнодук да. Андан соң 2018ден кийин бир аз жыйынтыктар начарлай түштү. Эмне себеп болду? Андан соң Достук командасына өттүңүз, Ал жакта ким сунуш кылды? Ал жактан деле ушул Достукка чакырган ким? Лазо чалып калды го дейм. Ошондой болду. Ошон менен аркылуу барып, анан ошондон Достук менен сүйлөшүп, жетекчилер менен сүйлөштүк. Ошо менен анан Достукта ойноп калдык да. Ошондой болду. Ага чейин андан кийин деле Сары Өзөн командасы негедир мындай Сары Өзөн негизи эле тузу оор болуп калды окшойт да, мындай эме болуп калды да. Ошо мындай канча дайынданды, канча эметти, мисалы үчүн 19-20 эметти го. Жакшы эле аракет кылышты, болбой эле мындай кайра эле бир 2ге чыгат же болбосо 3 ушул эле болуп жүрүп алды да, көтөрүлбөй эле. Жакшы бир эме жок болуп калды да Сары Өзөндө. Негедир ушул убакка чейин эле карасаң мындай Сары Өзөн мурунку Сары Өзөн боло албай атат да негизи эле. Жок болуп атат. Же жакшы бир чогулуп, чүйдүн балдары ал үчүн чогулуш керек, ошон үчүн анан эметпесе жакшы жетекчи керек дагы эле. Мына учурда да мына Достук чемпион болду, бирок
кээ бир күйөрмандар намыс үчүн неге сары өзөнгө тарткан жоксуңар деп сын айткандар да бар да. Сизге да убагында сын айткандар болсо керек. Достук командасына өткөндө кандай сындар айтты, кандай кабыл алдыңыз эле? Эми ошол маалда кабылды начар эле алат экенсиң. Мен бизге аябай эле катуу айтышкан да негизи. Ушу жер улаккада кошпойбуз дешти. Анан мен айттым, эми бул убагында мисалы үчүн намыс деп эчтеке албай ойноп келдик. Азыр андан кийин ушу Сары Өзөнгө деле эми кийинкилер келип атат, бирок ушул келишим түрдө ойноп атышат да, көп эле келишим. Бирок азыр эми келишим көп улакчы, мисалы үчүн көп эле ушул келишимдин эмеси менен эле оокат кылат да көбүнчө. Улактартат, улак ойнойт ошо менен эле. Анан ушул эле бир эле эми Кыргызстан өзү кичинекей эле го. Ушуга күйөрмандар да бөлөт да. Сен тияка кетип калдың, мен эми казак-кыргыз ойноп атып казакка кетип калсам бир жөн анда. Же Өзбекстанга кетип калсам. Ошондо айтышса болот эле да, эми туура эмес кылдың депчи. Эми ошо достукка кеткенде көп сөз айтылды. Өзүң жаман болот экенсиң, угуп эми артты карап, мурункуларды эстейсиң келип, алдына карап, билбейм, жаман эле болот экен да негизи. Ушундай сөздөр айтылгандачы. Өзүңдү аябай эле жаман сезет экенсиң. Ошондойлору болду, катуу тийген сөздөр болду. Ошо Сары Өзөнгө каршы ойногон учурдачы кандай сезимдер болот? Эми бул спортта. Спортто биз мындай нерсе эмес. Спортто ойногондо уже аякка киргенден кийин эмеңди уже өзүң тияка эле чыдайсың. Сен мисалы үчүн бир тууганың менен ойноп атсаң да уже бир тууганыңды ыргыта коюп кете бересиң да негизи. Ошондой болуп калат да бул эми. Бул улак оюн, көкбөр оюн эме да. Кандай десем, бул аябай эле мындай өзүңдүн Эмоционалдуу. аябай ушундай оюн да булчу көкбөрү. Ошондой эле мисалы үчүн мындай тиги 2015 беле 16 белек бөлөк командада Тилек Сары Өзөндө. Ошол жерден карап турсаң, инисин казан түбүнөн койдуруп баары алып кетип атат мисалы үчүнчү. Эми ал деле карасаң бул эркектин оюну да, чисто эркектин оюну да көкбөрүчү. Ошонусу менен кызык да негизи. Ушундай эле көкбөрдө болот. Мисалы үчүн айылда ойнойбуз. Мисалы үчүн өзүңдүн инилериң менен ойнойсуң, туугандар. Ошондо деле мындай кызыл чеке болуп ойноп кетесиң да. Көкбөрү негизи ошондой да оюн бул. Аябай эле мындай жай оюн эмес да, мындайча айтканда мындай. Топ болсо да бир жөн бул башкача оюн да. Кыргыздын канына сиңген бул аябай эле. Анан мына акыркы эрежеге ылайык мына атты башка камчы салганда дагы 2 мүнөткө кетирип жатпайбы? Мурда деле ошол эреже негизи бар болчу менимче. Бар болчу ал. Мурун эле бар. Көп каралчу эмес. Көп каралчу эмес. Кээде жана эме болбодубу? Өткөндө Шахтер менен Сары Өзөн ойноп атканда, жана чаап жүрүп чыктыбы? Экөө ойноп атканда чыктыбы, по-моему. Ошондо деле карабайсың, кээде өзүң эмеге берилип кетесиң. Жанагы жерден ушу ат кирип баратканда тиги ушу оңоюраак да, жакыныраак жерди чапты тиги. Эми башка деле атайын монтип сабаган жок ал деле. Мындай эле чапты, удаление кетти по-любому карабайсың. Мурун деле бар болчу, бирок көп ошондой чапкандарды эми мурун кичине чүнү менен кабыл алып коючу да. Азыр кандай чаптың, камчы тийди, удаление кеттиң да. Азыр ошондой болуп калды. Эми бир чети туура эле, атты деле көбүбүз улакчылардан көпбүз да негизи ошентип сабап жатып калганчы. Үйрөтөбүз деп, тарбиялайбыз деп сабап жүрөсүң, ошол случайлар болуп кетет да. Эми азыр уже анын баарын карап, полядан чаппай калдык да. Эми мына 2022 же 2023 Сары Өзөн кайра күчтөндү, кайра күчтөндү, бүт оюнчулар келди. Ошо достукта чабып жүргөндөр Эмирлан келди, Аскат Аскаров келди. Ошол жылы ким ошо команданы түптөдү? Анан ошол жылы Баткендеги турнирде, жаңылбасам, жеңишке жеттиңиздер. Ошол жылдагы Сары Өзөндүн айтып кетсеңиз. Кантип чогулду? Ал жакта жеңишке жеткенге кимдер себепкер болду? Эми аякта эме болду да башында, биз анда достукта болчубуз. Аскаттар Ала тоодо болчу анда. Биз достукта жүрүп деметсек эле ушу Сары Өзөн түптөлөт болуп калды. Анан бул Чыңгыз байке алат экен деп сөз болуп калды.
Бул Чыңгыз Байкени мен таанып эле мындай жакын кошуна эле айылбыз да. Анан ошентип жүрдү бир кезде эле чакырып калды. Үйгө бир баласы келип калыптыр. Менин тааныш дос бала бар тиги ошо ичке сулук. Ал келип калыптыр ошентип чакырып аттыр эле деп. Анан барсак ушул эмени команданы эметип аттык эле, түптөп аттык эле деп калды Нурбек. Эми сен могу жерде туруп, мен өзүм миним болуп туруп, сен кантип келбей коесуң деп башталды да. Мен эми могу достук менен эми мындай аякта бир жаман эме болбосо жакшы жүргөнбүз да аякта эми жакшы эле. Ошентип калды. Анан ошо эмелер чыга баштады. Бул айылдан да чыга баштады. Эми сен эми Сары Өзөнгө келбейсиңби, бияка эметип атса. Балдарды чакыра баштады. Кайсы бала керек, анан эмне керек, кайсы ат керек. Эметсе сүйлөшүп алалы элер менен келишип. Балдарды чакырып сүйлөшөлү деп ошентип баштады. Анан ошо улам чакырат, барабыз сүйлөшөбүз, команданы эметебиз деп. Белек келип атты. Ошо менен тиги бала бул баланан бул ат тиги ат болуп ошондон түптөлүп калдык да Сары Өзөн. Түптөлдүк. Ошо жыл эле эмеге кетпедик. Норска эмеге көлгө бардык. Көлгө бардык тиги ат. Экинчи болуп калдыңыздар. Көлгө барып эле жакшы эле барганбыз, анан бир кезде эле утулуп калдык да. Өзүбүз дагы кийин оюнду көрсөм шашкалактап ойноп эле мындай эми. Эмне жетишпей калыптыр ошондо? Эми аттар да кичине туура эмес болуп калды. Анан өзүбүз оюнду кийин көрдүм. Өтө шашып коюптурбуз да. Өтө эле шашкалактаганбыз да. Эми ал биз айткандай деле болбойт эми ал буйрук да эми ынтымак ута турган күн да ал негизичи мындайча. Ынтымак утту. Андан келдик ошо менен кайра башталды эми жакшылап эметели. Баткенде болот экен деп калды. Анан Баткенге берден эрте эле сбор чогулуп баштады балдар. Чогулдук, ат тиги ат бул ат деп кайра эле ат эметтик, чогулттук. Ошол Баткенге баратканда жана корольдү мен минген атты ошондо алып кеттик. Аттарды да кичине күчтөдүк. Анан Баткенге бардык. Бир ай эрте барганбыз. Бир ай жаттык Баткенде. Бир ай жана чыгып ипподром биз барсак жанагы полясы эчтеке жок болчу. Биз барганда жасалды, анан мындай бир эме төктү, бир чаң сыяктуу эме төктү. Башында ошону төгүп аттыр кумдун ордуна. Анан биз барып айтып, бунуңар вообще жарабайт кантип, бул чаң да. Ал жөн эле мындай бир шлак сыяктуу эме да. Чаң, өзү кургак жак болсо өзү. Деп биз жүрдүк башында эле чыгып тиги эмелерге казанды туура эмес кылып турган, тигини туура эмес. Бир ай жүрдүк. Аягы ошо бир ай эрте барып, жанагынтип аракет кылдык, мээнет кылдык. Ошонун жыйынтыгы менен жеңишке жеттик да. Ошону менен. Ошол жылы Сары Өзөн канчадан бери ута элек болчубуз, ошондо бир уттук. Андан кайра жокко дейм эми. Ошо менен эми дагы бир 2-3 жылдабы, бир жылдабы, кийинки жылдарыбы дагы бирөө чыгып калар деп атам ошо. Сары Өзөндү чогултуп, балдарды чогултуп, анан жеңишке жетпесе ага чейин жетиш кыйын го Сары Өзөн. Ошол учурларда Баткенде оюн болду, Жалал Абадта, Нарында, ага чейин Таласта, Ысык көлдө мисалы ар кайсы жакта болду да. Анан ошол улакчылар үчүн канчалык деңгээлде оңой же кыйын, кандай кыйынчылыктар бар мына алыс жакка барып, ошо аттарды алып баруу же тескерисинче ошол жерлерди өткөрүүнүн дагы артыкчылыгы барбы? Эми аттар мисалы үчүн бизден барса, могу Бишкектен эмерээк, кичине жеңилирээк болот. Мисалы үчүн ошол эле Нарындан, Көлдөн Ошко барган кыйыныраак болуп калат экен да негизи. Ошол эле Ош жактан алып көлгө барганы, мисалы үчүн ошолор кичине кыйынчылык жаратат да, болбой эле ат жүктөш керек, жолдон биржемке болуп атат. Ошол эле мына Ошто көлдөн өтүп, көлдөн кийин эмеде болбодубу? Ошто болду, Ошондо Жалал Абадта болду го дейм, Жалал Абадта болдубу? Ошондо жанагы достуктан канча ат, мисалы Кулунду, мына Талас, ошонун баары тең эле ошол жактан жолдон эме жаракат алып өлдү да кулундулар. Ушу жүктөп баргандан кетти да ушулардын баары. Азыр эми ошо алыс жакка барганга деле атайын жанагындай конёвска машинелер керек экен да. Ал болбосо, мисалы могу атты деле азыр оңой акчага ата албайт да. Аттың жакшы аттың баасын бүт эле көрөрмандар деле баары билип атышат. Потолок болуп калды да, кымбат.
Анан ошо бир оюнга барам деп атты дагы травма кылып алып атышпайбы ошо. Негизи ошол эле кулондо эмне деген эле ат эле. Ошол бири тияка барганда жолдон болду да. Ошо көк мончок мына. Ошо аттардын баары жаракат алып калган да жолдон. Балдарга деле балдарга көп билинбейт. Просто биз балдар эмеге көнгөн да, ошо Бишкекте, анан көлдө. Ушуга көнүп калган да, улакчылар деле мындай эметип калган. Калган жактарды. Оюн кылса бара беребиз да эмне. Оюн болуп турган негизи ошентип болсо деле бир чети жакшы. Анткени ар кайсы областта болсо ал да жакшы да. Болуп турса. Мына капитан болдуңуз да, ошол жылычы чемпион болуп турганда капитандык милдетти аткаруу канчалык оор экенин, анан ага чейин дагы мына ошо капитан болгон учурлар болгонбу же биринчи тажрыйба болдубу ошол жылы? Мен ушу ага чейин деле капитан болгон эмесмин, эмеде болдум, ушу Сары Өзөндө капитан болдум. Анан жана чемпионатка болдук. Чемпионатта Турцияга барганда болдук. Капитан болгоч деле кичине болбой эле. Кээде кээ бир балдар таарынат, сен минтип койбойсуң деп. Туура эмес көрөт. Тияктан жетекчилер сага сен мындай кыл, балдарга минтип айтып кой дейт. Ортодон кээ бирөөндө жаман көрүнөсүң да. Бул Сары Өзөн болуп жүргөндө ошентип эле көп балага жаман да көрүнүп калдым. Тияктан ушу байкебиз айтып коет. Нурбек мындай кыл, мондай деп айтып кой дейт. Анан барып балдарга айтсаң, кичине туура эмес кабыл алат кээ бирөө. Ошентип дагы кичине жаман көрүнөсүң, жакшы көрүнөсүң. Ошондойлор болот да, капитандык болгондо. Ошо Сары Өзөн чемпион болгон учурга кайра кайтып келели, финал тууралуу. Финал укмуштай бир деңгээлде өттү, ошол финал тууралуу. Кайрадан ынтымак болду, кандай болду? Финал тууралуу аябай эле кыйын болду го дейм. Могул азыр ойлоп көрсөм, азыркы өткөндө мына достук менен эмедей болду да, ынтымактай эле. Ынтымак. Биздики эле ошондой оюн болду да, катуу болду. Тиги салат, бул салат, ушинтип кубалаштык да. Кубалашып, баягы жанагынтип буллитке чейин барып, буллиттен жанагы Өмүрбек аттан түшүп калып, ошол бизге плюс болуп кетти да. Ошондо деле карап турсаң, мындай ийгилик биз жака жылмайып койгон экен да, мындай себеп болуп эле ошондой нерсе болуп кетип эле утуп алдык да. Андан кийин кайрадан ошо бир жылдан кийин эле Сары Өзөн кайра мындай таркап кетти десек болот, негизги жылдыз оюнчулар. Анан кайра достукка бардыңыз. Негизи ошо Сары Өзөндү сактап калайын деген ойлор болгонбу? Биякта жетекчилер кал деген сунуштар болдубу? Анан кайра эле достукка ким чакырды деген суроо. Ал кезде болуп кетти да. Жанагындай ситуация болуп кетти бияктын жетекчибизде. Сарай каралбай калды, чынын айтканда. Аттар калды. Анан мен капитан болуп жүргөндөн кийин деп аттардын баары менин мойнумда болуп калды ошол кезде. Мен байкелер менен сүйлөшүп эметсем, алар деле кандай айтканын билбейм, кандай мага айтышты. Нурбек, аттар карай бер, команда спонсор таап чыга бергиле деди. Бияк ушунча түптөлгөндөн кийин деди. Мен деле сүйүнүп, андай болсо жакшы болот экен дедим. Ошол жерден анын ошол жактан эле полный эле мен карадым, сарайды уже алып калдым, аттар мына момчат момундай полный өткөрүп. Ошол жерде 2 бала иштечи, алардын айлыгы полный уже мага каралып калды аерден. Анан ошол жылдардагы өтө чөп начар болуп, чөп кымбат мал болуп калды. Мен ушу жайдан күзгө чейин карадым го дейм. Күзгө чейин карадым, бир 2 ай, 3 айдай. Караганда эле уже чөп, мен айылдардан чогултуп калдым аттарга деп. Мен ушу өйдөкү зонадан, айылдардан алып келип берип калдык чөп. Аттарга ошондой эле тиги 2 баланын айлыгы болуп калды. Айлыгы мен кадымкыдай өзүм уже эмете түшүп калдым да ошол маалда. Действительно, мисалы үчүн жанагынтип акчасы бар киши болсо билинбейт болчу. Мага ошол маалда кыйын эле болуп калды. Тияка чыгам, бияка чыгам, акча бергиле ушинтип. Сары Өзөн ушинтип. Кийин да бирөө чыгып калат депчи. Күтүп аттык да мен күтүп аттым. Ортодон бирөө чыгып калса, дальше турганда балдар турат, аттар турат. Ошол темп кайра кетсек дедим. Ал темп болбой калды, аерден
аттар кетип мындай кичине ошку иш болуп кетти. Ошондой болуп кетти. Андан кийин эле уже мен анда деп эле кайра эле ушу достук жака эле кайра өзүм кетип калдым да, достукка эле деп. Достуктар менен эми аяк менен жакшы болчумун. Шептерим менен, жетекчилерим менен, балдар менен деп эле кайра достукка кеттим. Негизи ага чейин эме да болуп кеткен. Аны эстебей калыптым да. Ага чейин Сары Өзөн чыкмак. Жаштар менен чыгабыз деген сөз болуп кетти да. Жаштар менен чыгабыз. Ошол жерден биз керегибиз жок болуп кетти да. Сары Өзөндү жетектеп аткандар өздөрү деле айткан да. Мисалы ошол эле Сары Өзөн командадан бир 3-4 бала же 2-3 бала эле алабыз деди. Калган жаштардан Сары Өзөн жаштар да чыккан, билесиңби ошол маалда. Ошол жаштардан кошуп чыгабыз деди. Анан ошол бойдон эле уже тияк өлдү да уже. Биз Сары Өзөн жокпуз уже деген. Анан эле мен достукка кеттим. Достукка кетер менен Сары Өзөндүн жетекчиси кошуп кетти да, ошол жерден эле. Сары Өзөндүн жетекчиси бөлөк болуп кетти. Анан эле кайра эле тиги балдар чогулуп калды. Мен уже тияка кеткенден кийин кайра Сары Өзөнгө кантип барасың? Мен эми тияка макул деп кирип барып алып достукка анан кайра эле жок, мен Сары Өзөн чогулуп атыптыр деп кете албайсың да айден. Ушу айттың болду да. Ошол сөз менен эле мен достукта калып калдым. Анан ошондон кийин анан Сары Өзөндүн күйөрмандары жаман көрүп, ошондон ар кандай сөздөр айтылды. Чүйгө ойнобойсуң сен, ошко ойнойсуң деп, жер булакка кошпойбуз деп бирде чалда барып калсак кошпой койгон дагы балдар болду. Ошол жакты чечип аткан, оюн берип аткандар кошпой да коюшту. Мейлиден ушунчалык до конца чыга аласыңарбы десем, чыга албай да коюшту ошолорчу. Мына ошол жетектеген балдар өздөрү жок азырчы Сары Өзөндө. Бул нерсе, бул деген мен казакка кеткен жокмун да, ошол эле Кыргызстан ичинде өзүбүздүн эле командада ойноп атам да. Ошону кичине туура эмес кабыл алган көрөрмандарыбыз да бар да. Бул кандай болбосун эме да эми биздин эле команда да ошол эле Кыргызстандын командасы ким күчтүү болот? Мисалы үчүн чүйлүк болсоң дагы достук күчтүүбү, ынтымак күчтүүбү? Сага жагабы команда, ошол жака балейт да. Тиги оюнчу жагабы, ошого балейт. Жок, бизде андай болбой эле таза бөлүнүп кетип атышпайбы көрөрмандарыбыз? Ошол болуп кетип атат. Эми мына ошол көк бөрү ойноп жүрүп, эң көп киреше тапкан учур кайсы командада болжолдуу түрдө сыр болбосо? Эми Кайсы анчалык жылы? деле билбейм мен. Эми бирден башы меники эмеден башталды. Тынайда кичине жардам берип ушул башталды. Үй ошол маалда мен тияк көчөдө жашачумун, үйүбүз тияк. Анан бияк баштадым ошол жактан. Анан Сары Өзөндөн болуп түзүлгөндө кичине намыс үчүн ойноп калдык. Андан кийин биримдик түзүлдү. Сокулуктан Улан деген байкебиз эметип, ошол жардам берди. Ошол үйдү эметтик. Ошонун аркасы менен үйдү салдык, бүтүрдүк. Ошол андан дальше ошо достукта жардам берди. Эми ошондон кийин эле кичине жардам бергендер бар, жардам берип эле командага барсак келе атабыз. Ошондон кийин мына ушул кайра Сары Өзөнгө келдик, Чыңгыз байкебиз жардам берди. Ошондон кийин кыскасы келе атабыз да. Анча мынча жардамдарын бергендерин алып коюп. Мына көк бөрүдөгү аттын ролу да чоң да. Сиз ошол 15 жыл, 20 жылга жакындап калыптыр. Профессионалдык деңгээлде ойноп жатканыңызга. Канча ат миндиңиз? Эң алгач чоң оюнда минген атыңыз эсиңиздеби? Мен эң алгач чоң оюндарда негизи эле эмеге барганда жана Алайдын байкеси болуп кетеби, туугандары болуп кетет. Аю деген ат мингем. Тынайда. Ошону минип калдым. Чоң ат болчу, жакшы ат болчу. Уже өзүнүн ал күчтүү ат болмок да, Алайлардан да күчтүү болмок. Ал өзүнүн эмеси экен, бутун алдырып машинеге жүктөгөн, ошентип ал жарабай калган. 31-ин утканда Тынай Сузамыр болуп бир кичирээк эле Холдинг деген ат мингем. Жакшы ат болчу да, кичирээк, бирок аябай жүрөктүү, жакшы ат болчу. Холдинг деген атты миндим.
Андан кийин эле мени Жиганды миндим. Жиганды ошону көбүрөөк миндим го дейм. Анан эле эмеге достук барган жагы Куманды миндим. Жиган менен Куман экөө бирдей эле ат болуп калбадыбы. Ошол экөөнү миндим. Жакшы болгон. Андан кийин эле Сары Өзөн Король. Азыркы оюндун ылайыгы да ошо Король ат. Азыркы так ушул оюндун аты болчу да алчы. Азыр бутунан травма болуп турат. Ушул аттар менин жакшы аттар. Ошолордун ичинен эң бир сиз үчүн эң жакшысы Жиган болсо керек, Эми ошол кезде өзүм да жаш Жиганды оозу катуу ушундай ат миндим да ошол кезде. Жиган ал ат эме ат болчу да, өтө эле жүрөктүү ат болчу, куурчанан ошондой ат болчу да. Эми ал кезде койгондо 3 метр беле ушундай болуш керек расстояние. Жиган менен ошондон эме кылып жүрдүм окшойт, оюн кылып. Ата азыркы оюнга Жиган жарабайт да. Азыркы болсо Куман да жарабайт, Жиган да жарабайт. Ошо кимдин аттары эле кийин эмне болду? Маалымат барбы? Жиган бул токмоктон башы бир Айбек деген байкебиздики болчу. Андан Канат байке алды Исайып. Канат байке алды. Алып боорон алып келип эметкенден кийин ошол жерден көрүп эле ушул Тыныч байке бар. Албаев менен Эрмек байке чогуу барып келебиз да. Командада чогуубуз. Ал экөөнү айтып атып эле минип алдым Жиганды. Ошол көрүп эле жакты да өзүмө. Жаңы алып келишти, жагып эле ушул атты минейинчи. Айткылаш тияка деп атып. Ошентип эле аны Жиганды минип алгам да. Ошентип Жиганды миндим. Тиги достукка келгенде Куманды ушу жетекчилер болуп барып бир жерде ат бар экен деп. Аны дагы ким айтты? Башык Кыяс айтты. Мен мындай сырттан көрүп койгом, бирок ушул ат экенин да билген эмесмин. Бир оюнда ылдый лелек оюн болуп, ошол жактан бир көргөм да. Кыяс айтып калды, ошол жака барсаң бир ат турат, көрсөң деп. Жетекчилер менен бардык. Барып эле кирип эле моаттып эле ээси киргизди сарайга. Киргенде эле атты көрүп эле формасы жакты да. Көргөндө эле ат Кумандын өзүнүн формасы жакшы го негизи. Көрүп эле жакты, ошол жерден токуп эле чыктык. Чыгып көрөйүн эми, коюп көрөйүн деп атам да. Атты ары чаап, бери чаап көрдүм, ат сонун. Анан көрөйүн деп эле барып бир атты койдуруп көрсөм эле койгону катуу экен. Болду, ушул атты минем деп эле ошого эрден эле жүктөтүп эле алып кеткенбиз. Атты барсак атын Куман коебуз дейт. Анын Куман деп да атын унутуп калам улам. Ошондойлор болгон да. Куман деп. Аттын аты деп. Азыркы учурда сарайыңызда да аттар бар экен. Өзүңүз негизи ат таптайсызбы? Ошо ат бакканга кызыгасызбы? Анан учурда чоң оюндарга жарай турган аттар барбы сарайыңызда? Сарайда аттар бар да. Чоң оюнга жарай турган жакшы аттар бар. Эми өзүм бул кички кезимен эле ат багып келаткандан кийин сарайда ат турбаса мындай деме боло берем да. Кирип чыгып сарайда ат турса, мындай өзүң да бир маал бошоп калганда алып чыгып мындай көккө да откозуп жетелеп кичине ошого жакшы да, рахат алып. Ат болбосо өзүңдү эме сезип калат экенсиң да. Мен аны деле билбептирмин, жылда ат болчу. Быйыл аттын баарын үйүргө кое берип жүрүп, сарайда ат жок калды жайында. Ошондо сезилди да мага. Ат жок болбойт экен депчи. Ато жылда чыгарып, откозуп, ошентип жүрүп көнүп алганбы, кирип бир маал бош болгондо ушу сарайга кирип, аттын жанына барып кеткенге мындай ат жок болсо уже эме башкача болуп калат экен да. Быйыл байкадым да ошону. Азыр мында чоң оюндарда чабылган кайсы аттар бар сарайыңызда? Эми азыр чоң оюнда Лигаларда ойноп жүр. лигага жарай турган Шуңкар деген көк ат бар. Рустам Тыналиев минип көчмөнгө дайындап эметип калган. Турцияга барабыз деп. Анан аяка ат барбай калбады. Ошо буяк Сары Өзөн болгондо алынган ат. Жакшы ат да ал да. Учурда өзүңүздүкү. Ал позициясы кандай, кайсы жак ойнойсуз? Эми ал атты азыр өзүнүн денеси дагы бүт жагы ал мисалы нападенияга дагы кете берет. Коргоочу кылсаң дагы кете бере турган ат да. Өзүнүн формасы бүт. Келет да өзүнүн эмесине полный. Күлүктүгү да бар.
полный эмеси бар да алат да. Келечекте муну кимге берейин деп жатасызчы? Өзүңүз чабайын деген ойлор барбы? Анан сурап келгендер барбы? Ушу алдагы турнирге же сат дегендер барбы? Эми буга сат дегендер да көп, сурагандар да көп бар да ушундайлар. Эми ал мен эми эметип турам, эми просто мен өзүм оюм бул ат мындай мага болбойт го деп атам да. Анткени муну жанагындай нападение балдар минсе деген оюм да. Мисалы үчүн бат оюнчулар минсе болот да, бат оюнчуларга ылайык ат. Өзү бул кармасаң да жулуп кетет, мындай топтон да алсаң секирип чыгып кетет да бул ат. Ошондой ат да. Күчтүү. Эми көрөбүз го, эми алдыдагы оюндар болсо, мисалы үчүн оюн болот деп эле эметип атышат, ошондо ылайыктап балдарга мингизип көрөбүз да. Кайсы балага отурат. Менин оюм ошо, мисалы үчүн кандай жана Рустам, Манас жанагындай оюнчулар бар го бат ошондой. Ошолорго ылайык атпы дейм да өзүм негизи. Анча мынча тиги аттар да минтип тосуп калса тозулуп калбайт деген ойдомун да. Ошолорго ылайык го деп. Мына 2022 Түркияга мына жер улак боюнча курама команданын капитаны катары бардыңыз. Негизинен жер улакка даярдык кандай болгон, кандай өзгөчөлүктөр болгон, анан ал жакта финалда Казакстан жеңип кеткен, эмне жетишпей калды эле? Эми биз аяка өтө эле жакшы дайынданганбыз. Ат менен барсак да сонун болмок, мындай деле жакшы болмок. Негизи баргандан кийин эле бир өздөрүнчө эле бир федерация жагынан мындай туура эмес нерсе болуп туруп алды да ошол жерденчи. Негедир көкбөрү жакты эметип, көкпарды мындай биз казактарга как будто биз утулушубуз керек сыяктуудай болуп туруп алды да бизге, оюнчулардын бүт эле баарына элечи. Ошондой эле аттарыбыз жакшы тандалды эле, анан аттарды тигилерге бересиңер, бөлүшөбүз деп да чыкты. Казак туугандарыбыз силердин ат күчтүү деп да чыгышып, ортодо талаш тартыш болду. Анан болду, катуу оюндар болду. Ошол маалда биз оюнга чыгаарда келип бизден чоңураактардан бата берип да чыгарган жок. Чынына келгендечи. Бизди уже наоборотунан дух берип уткула деп мындай колдопчу. Ошол жерде күйөрман эмелер келип чыгарышты бата кылып. Өзү чыктык анча-мынча. Мындай күйүп бышып жанагындай болгон жок да чынына айтканда. Ит жүз атышып ыйлабыз келди ошол жерденчи. Эмне себептен эми андай нерсе болбош керек да. Биз дегенде Турцияга бардык ошол эле курама команда деп бардык. Анан ошондой болду. Ага карабастан деле утмакпыз. Кичине биздин да ошол маалда ошибка, балдар ошибка кетирип алдык да. Жана тыштаган улакты туура эмес тышташып, шансты кетирдик да ошол жерден. Биз ута турган эле жер болчу. Кыяс, Аскаттыкы ушулары ошибка тыштап алышты да. Биз мындай очко тигилерден алдыгараак эле утуп алат элек да. Ошо бир очко менен утулуп калдыкпы? Ошондой болбоду. Ошо биз утабыз эле дегенбиз негизи. Жанагындай случайлар болуп калды, эми ошондон утулуп калдык да. Анан үстө биз убакыттагы 2 тайм деп убакыттан да жаман алдырдык да биз өзүбүз шашкалактап оюн жүргүзүп жиберип эле утуруп койдук да. Ошол эле мисалы үчүн ошол жерден эле мисалы токтотуп туруп биз уже билип алдык да. Кайра оюн кылса биз аларды таза эле утмакпыз. Кайра оюн биз уже жаңылдык да, конкретный шашып жаңылдык да. Мен чыгам, балдар ушинтип эле чыгып эле мындай адашып алдык оюнда. Негизи утуш керек болчубуз да жерден. Анан ошол менен Түркиядагы алган тажрыйба кийинки мына Казакстанда өткөн турнирге жардам бердиби? Мындай кеңештерди айттыңыздарбы? Кандай болду? Эми биз негизи ошо казак бір туугандарыбыздар негизи таза оюн кылса таза эле утушмак да бизге. Негизи бизде мына чүйдө ошол жерде көп бала жер улак ойноп жүргөн балдар. Жер улактын жиби мына ушунчалык эле болот. Ошого чаап келип ташташат. Жанагы кругка тыштай албай эмне болуп турбуз эми биздин балдар? Тыштайт ага. Просто тегерден биздин балдардыкы таза оюн кылса таза эле утушмак. Жанагындай случайлар өзүңөр бүт кыргыз эли полный көрдү, казак туугандарыбыз көрүп, алар деле туура эмес кылды деп айтып атышат өздөрүнө. Эми аларда деле негизи болбосо кийин уктук. Ошол көкпарга акча көп бөлүнүп тур да. Алар утпаса болбойт болчу экен.
ошончо акча менен. Аларда да жемейлер бар экен да көрсө желип кеткен экен да. Ошондой болуп кетиптир. Болбосо ошондой деп уктук да биз эми. Болбосо биздин балдар эми аябай күчтүүлүгүн да көрдүңөр да. Күчтүү болду. Бирок алар деле күчтүү. Алар деле казак туугандарыбыз оңой эмес. Топтолгон жерден көбүнчө казактар алып чыкты көрдүңөр. Мындай топтошкан жерден казактар алып чыгып атты. Эңкейген жагы күчтүүлүк кылып атышты. А биздики бат оюнчулар да. Бүт байкасаңар биздин оюнчулар бат. Кармашса дагы мындай эме оюнду бат жүргүзөт да, жай эмес. Бизде эме негизи күчтүү эле да балдар. Ошо мына Көкбөрү тарыхындагы эң күчтүү 3 лакчы деп кимди эсептейсиз? Буга чейин мүмкүн кичине кезде Көкбөрү жүрүп көргөн улуу муундагыларбы, азыркылардамы жалпы сиз үчүн эми бул субъективдүү ой, сизге кимдин оюну жагат да? Эми бизге оюн жаккан мисалы үчүн бизде улакчылар көп да, көп Жок, да ошо негизи. өзүңүзгө мисалы ким Бүт жагат? эле бүт ар кандай нерселер болуп атпайбы? Кээ бирөөнүн тигинси күчтүү, кээ бирөөнүн Ошону айтып, мисалы, мунусу. бул оюнчунун мына чабуулу жагат, мунун мына коргонуусу жагат деп мисалы. Эми азыр айта келсең бүт эле мисалы үчүн мына Рустам Сейитбектердики стиль бир да. Булар атты бат иштетет. Атты башкарган жагы жакшы. Жанагындай озук ат болсо да иштетип кетишет булар. Ошол эле Улан Асакеев бар. Ал басса барып салат, ал чыдайт такымды. Мисалы Урмат Мусаев болгон, Эрмек Шекит болгон, мисалы үчүн Мулха байке болгон, мисалы. Көп да эми оюнчулар. Эми азыркы маалды алып келгенде эле мисалы үчүн мына Манас улак тийсе салып атат. Мына ошол Кубантай универсал болуп атат, көрүп атасыңар бүт. Өмүрбек болуп атат. Жакшы оюнчулар көп эле. Мисалы үчүн мына жанагы таластыкчы салбадыбы? Айдаркан Анарбек. Айдаркан деле мына. Айдаркан мисалы үчүн атты да жакшы башкарат экен ошол. Басты мисалы үчүн коркпостон эле аралашып барды да кайрып эле салбадык. Корккон жок алчы. Мисалы үчүн түз эле мындай уверен барып салып койду ошол бала деле. Ошол башынан оюнда чыгып жүргөндө мисалы оюн кичине да башкачараак болмокпу дейм. Көп чыккан жок да оюнга. Ошол. Жакшы оюнчу деп көп чыгарган жок окшойт. Мына ошол мисалы үчүн жакшы жүргүзүп койду да. Эртерээк чыкса мүмкүн дагы 1 гол, 2 гол салып коер эле. Аны ким билет мисалы үчүн. Оюнчулар көп эми бизде. Жакшы оюнчулар. Көкбөрү тарыхындагы эң мыкты 3 ат. Кайсыл аттардын оюнун баалайсыз? Же кайсыл аттарды көрүп ушуну минсем деп кыялданчу элеңиз убагында? Же азыр да кыялданган аттар барбы? Эми азыр деле билбейм кыялданган кайсы ат болуп калды. Эми азыр атты тарбиялап алсаң эле жакшы ат болсо эле эме болуп калды го. Мисалы үчүн кыял мындай жакшы аттарда эми бири-бириден аватар алып жүрбөдү көбүнчө эле. Аватар кылды. Андан кийин эле мына азыркы достукта мисалы үчүн мен эметкем ушу комсомол оюнду жүргүзөт го көп депчи. Могу оюнда жакшы көрүнбөй калды. Болбосо комсомол жакшы ат да. Комсомол. Жана Роккини жүргүзөт го дегем, ал да чота жакшы болбой койду могу оюнда. Мындай мурунку эмеде жакшы болгон аттар мында жакшы болбой койду да. Ушундай болуп атты да. Бири-бириден азыр мына Сусамыр жакшы болуп койду го. Сусамыр жакшы болуп койду. Тиги аватар негизи эми жаткан жагы аватарга жетпейт да. Ошондой мисалы үчүн эмеде намыста дагы коргоочу аттар жакшы жүрдү. Ошол эле мына таш минген ат дагы Акбулут деп атабы, ал дагы жакшы экен аттар. Жакшы аттар көп эле экен бизде. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Пруст өзүнүн суроолорунан анкета түзгөн. Мына ошол анкетадагы кээ бир суроолорду берип көрөйүн. Сизге өзүңүзгө кайсыл сапатыңыз жагат? Эми кайсыл сапатым жагат билбейм эми кайсыл өзүмдүкү. Эми кээде өзүңдүкүн бербей кетесиң, ошондойлор болот. Өзүм кайсы сапатым Айткандан кайтпайм деген сапатыңыз эми жагат. ошондой болуп калышты да эми мисалы бирдемкени айтып алып эле жок кошол деп кээ бирде кежелденип кетесиң. Ошондой бар да эми мындай. Жакпаган сапатыңызчы? Жакпаган сапатым эме бат деп өтүп кетем да. Жиндениппи? Бат жинденип мындай эме да жанагындай.
мисалы жинденип сага бир жемке айтсам дагы мындай андан кийин ал кайра эметпейм да. Урушпагандай боло берем да. Ушу бат эле жинденип кетип ошол жакпайт да. Жинденип жүрөм, ызылдап бир жемкени айтып жүрөм, сөгүнүп жүрөм. Ошону эле да, мындай. Бирок ага кайра жаман ойлобойм да, жаман оюм жок да. Ошондойм да. Эркек кишинин кайсыл сапатын баалайсыз? Эми эркек деген өзүнүн эле аты турбайбы? Айткан сөзгө туруш керек болду да. Айткан нерседен кайра кайтпаган эле эркек го дейм. Кыз кишинин? Эми кыз киши деген айтылгандай эле кыз деген эмес турбайбы? Кыздай болуш керек дегени бар го. Ошол эле өзүнүн немесин кармап жүрүш керек да. Бул жашоодо кайсыл учурда өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсиз? Мен өзүмдү бактылуумун деп өзүмдүн азыркы үй бүлөм менен отурган бактылуу күн го дейм. Эртең менен турганың бактылуу күн ушу өзүң жүрөсүң да ушу бактылуу сезип, семьяң менен жүрөсүң. Бактылуу күнүң ошол го дейм. Бош убакытта эмне кылган жагат? Эми бош убакытта деле мен эриккенде эле ат минип кетем да. Ат минип эле кээде ушул өзүм жылкы малдарым деле жүрсө деле атты минип алып бир мындай айланып келе берем да. Ошолорду карап, ошо жылкыларды карап, мындай эметип кайра келген ошол да. Ошондой жагат да. Мисалы үчүн үйдө жаткандан көрө бир карап келсең, малыңды карап, айланып, ат бастырып келгениң ошол жагат да мага. Буга чейин жашап өткөн же учурда жашап жаткан бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо ким менен жолугуп сүйлөшөт элеңиз? Эми инсан менен жолугуп сүйлөшө турган нерсе көп болчу дейм. Мен деле ушул атам менен өзү ат багып жүргөн киши экен да. Мен ушул ак тартып калганымды көргөн жок да. Ошол киши көрүп калса өзү ушунча ат багыптыр деген ниетте болчумун да негизи. Көрүп калса болмок экен деп ушу жаш кезимден өзүм ошону тиленгем да. Болмок экен деп. Ошол көрүп калса деп. Бул жашоодогу негизги максатыңыз? Эми бул жашоодо негизги максат эмне? Ушул үй бүлөм менен эле да. Үй бүлөм менен аманчылык, ушу үй бүлөм менен эле коюп, үй бүлөм ушу балдарым, уулдарым чоңойсо экен, ушулар да кандай адам болот, ошону да көрсөм экен. Ушул жакшы адам болсо экен ушулар. Ушунун уулу экен, ушунун кызы экен десе экен деген эле ниеттебиз да. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтер болсун. Силерге да чоң рахмат.